Эгерде сиздин өспүрүм бала жалкоолонуп, эч нерсеге кызыгуусу жок болсо, ата-эненин жардамына муктаж. Эч нерсе кылгысы келбеген өспүрүм баланы тарынтып урушпаңыз. Балаңыз менен биргеликте эмне кызыктыра турган нерселерди тактап, кеңешип, анализдеңиз. Пайдасыз нерсе менен алек болбош үчүн. Кызыктуу хобби таап, алектенишине колдоо көрсөтүңүз. Баланын баалуулугуна, ички жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша кесипке багытталган хоббилер тууралуу сүйлөшүңүз. Кичине чагында эмнени жактырганын айтып бериңиз. Балаңыз өзүнө жаккан 15ке жакын тизмедеги алек тапсын. Ал тизмесинде адамдар менен мамиле кыла турган, же искусство менен байланышкан, же болбосо техника жаатында болуп, бала үчүн пайда берип, эң башкысы бала андан ырахат ала тургандай болсун. Балаңыз кандай адамдарды баалайт, кандай адамдардын чөйрөсүндө жүргүсү келет? Сураңыз. Ошол баалаган адамдарындагы сапаттар балаңызда да бар экендигин эске алыңыз. Өзү каалагандай чөйрөгө кошууга аракет кылыңыз. Мисалы, ар кандай кружок, курстар. Ал чөйрө бала үчүн комфорт жана мотивация берет. Максат коюңуздар. Эң негизги эске ала турган нерсе, бала билимден баалуулугун түшүнсө, мектепке эмне себептен барарын, жаңы билимдердин керектигин, үй тапшырмалардын зарылдыгын түшүнө ала турган мотивация болсо, бала жалкоолонбойт. Бул көйгөйлөрдүн чечими өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингинин 2 проектиси 10-14 жашка чейинки балдарга сонун мүмкүнчүлүк катары жардам бере алат. Эгерде сиздин балаңыз мектепке баргысы келбесе, сабактарын окугусу келбесе, өзүнө ишенбей, максаты жок, өзүн баалоосу жок, чек арасын коргой албаса, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингинин 2 проектисине катталыңыз. Проект жалаң психологиялык сабактардан туруп, балага баары видео, мультик, фото менен жөнөкөй кызыктуу тилде түшүндүрүлөт. Баланын келечегине кайдыгер болбоңуз. Биринчи запуск болгондуктан гана 1000 сом. Максатым өспүрүмдөрдү өнүктүрүү.